Баарыбызга белгилүү болгондой, иммунитет бул организмди бөтөн бактериялардан, вирустардан коргой турчу табигый реакция. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта врач Гүлсана Бапаева балдардын иммунитетин жогорулатуучу ыкмалар менен бөлүштү. Иммунитетке жооп берген система бул без системасы болуп саналат. Без системасын жакшыртуу үчүн сөзсүз түрдө безге жасалуучу массажды күнүгө жасоо керек. Бул үчүн сиздер жаш балдарды сөз үйрөтүп коюшуңуздар керек. Жаш баланын безге массаж жасоодо көкүрөккө чейин, көкүрөк көдөнгө чейин, киндиктен жогору, киндиктен ылдый денени үчкө бөлүп без системасына массаж жасоо керек. Мындан сырткары баланын дегеле бардык оору менен оорубаш үчүн биз ага висцералдык массаж жасашыбыз керек. Мен дайым айтып келем, чоңдорго да висцералдык массаж жасалат. Демек балдарга да висцералдык массаж жасайбыз. Бул үчүн курсакты кармалоо. Висцералдык массаж бул курсакты кармалоо. Демек биз курсактагы бүт органдарды, ашказан болобу, боор болобу, өт болобу, ичеги болобу, бөйрөк болобу, дегеле ички органда жайгашкан бардык органдарды биз күнүгө кармалап, алардын жакшы, ошол органдар жакшы кан айлануусун, ошол органдардагы жакшы без айлануусун биз сөз түрдө камсыз кылышыбыз керек. Дагы бир эң жакшы ыкмалардын бири бул балага суу ичирүү. Демек, балаңыздын килограммына жараша, ал 10 килобу, ал 20 килобу, ал 30 килобу, ошол ар бир килосын 30га көбөйтүп, бир күндүк ыкма, бир күндүк норма, ошол балаңыз 10 кило болгон болсо, демек бир күндө балаңыз 300 мл суу ичиш керек. 50 мл суу бергениңизде дагы 6га бөлүп бересиз. Ошол 50 мл сиз ууртап гана бериңиз. Болбосо трубочка салып коюп, ошо түтүкчө менен ууртатып ичиришиңиз керек. Ал суу деген сөзсүз түрдө жылуу, кайнатылбаган, газдалбаган суу болуш керек. Тамак ичээрдин алдында анын өтүн чыгуусуна сөзсүз жардам беришибиз керек да. Ал үчүн баланы тизени бүкпөстөн өзүн эңкейтип, башы тизеге жетсе мындан жакшы. Ушул эңкейип кайра өйдө туруу бул биздин тамак ичкенге чейинки өтүбүздүн чыгуусуна өтө чоң жардам берет. Ар бир балага 2 саатта, дегеле бала болобу, чоң адам болобу, 2 саатта мына ушу колубузду алганда ушуга бата турган гана тамак бул биздин ашказаныбыздын формасы да. Биздин ашказаныбыздын көлөмү биздин ушул колубуз, бул биздин ашказаныбыз көлөмү. Демек биз ушуга гана баткан тамакты ар бир 2 саатта жеп турушубуз керек. Сөзсүз түрдө баланын иммунитетин көтөрүш үчүн биз баланы кир самы менен жууп турушубуз керек. Демек 75-4% кир самын бул денеге киргенде денедеги без тамырлардагы болгону ошо денедеги без тамырга кирет дагы, ошол жактагы керексиз нерселерди, микробдон калган шлак болобу, микробдун өзү болобу, сиңбей калган тамак болобу, ошолорду сыртка чыгаруу үчүн чоң көмөк көрсөтө турган бул кир самы болуп саналат. Саламатта калыңыздар. Балдарга канчалык көп көңүл бурсак, ошончолук биз алардын иммунитетин көтөргөн болобуз.